Эшик каккан жылдыз. Азыр сиздерге бир дабыш угузалы. Жакшылап кулак салып угуп көрүңүздөр. Ооба, бул дабыш бирөө эшикти такылдатып жаткандай дабыш. Чынында адамдын кулагы ааламдагы үндөрдүн баарын уга албайт. Тагыраагы 250-300 Гц аралыгындагы үн жыштыгын угууга гана дарамети жетет. Өтө аста чыккан инфраүндөр жана өтө катуу чыккан ультра үндөрдү адам уга албайт. Мындай бийик чыккан үндөр атайын аппараттарга жаздырылып алынып, окумуштуулар тарабынан изилденген. Адамдар бүгүнкү күндөгү өнүккөн технологиянын жардамы менен ааламдагы өтө бийик чыккан дабыштарды атмосферадан тартып күн системасына чейинки планеталардын чыгарган ультра үндөрүн жаздырып алышкан. Мына ошолордун ичинен бир жылдыз чоң кызыгууну туудурат. Илимпоздор бул жылдызга Пульсар деген ат беришкен. Ал эми дал ушул жылдыздын аты Ыйык Куранда Тарик жылдызы катары эскерилет. Окумуштуулар Пульсар жылдызынын эшикти бирөө каккылаганда чыккан дабыштай үн чыгараарын аныктап, аппаратка жаздырып алышкан. Эң кызыктуу жагдай ушул жерде жатат. Пульсардын Курандагы Тарик деген аты бул араб тилинен эшикти каккан деп которулат экен. Тарик сөзүнүн уңгусу тарк болуп, угулгудай деңгээлде каккылоо деген маанини туюндурат. Мында 1400 жыл мурун илим техника өнүгүлүк заманда эшикти каккандай добуш чыгарган жылдыздын дал ушундай мааниде Куранда Тарик деп аталышы кандай керемет. Аллах Таала Куранда бир нече ирет мында акыл жүгүрткөндөр үчүн белги бар. Айлана чөйрөгө көз салбайсыңарбы деген сөздөрдү кайталайт. Чындыгында азыркы күндө Курандын нечендеген сырлары ачылып жатат. Ыйык Куран галактикалардан тартып, деңиздин астындагы тоолорго чейин, жылдыздардын орбитасынан тартып, жөргөмүштүн үйүнө чейин айтып берет. Куран эч качан жаңылбайт жана эскирбейт. Тескерисинче, күн өткөн сайын аяттарынын маанилери ачыкка чыгып жашарып турат.